Саламатсыздарбы? Мен Ош областынын Карабулжа районунун тургуну Тилембасов Мамат Азимович болом. Мен сиздерге кайрылып маалымат жыйын берүүмдүн себеби мен ушу 2015-жылы өзүмдүн группалаш досумдан Жолом Чыңгыз Төрө Алайбекович дегенден келишип 50 000 АКШ долларын автоунаа сатып алган. Ал өзүнө тандык болгон машина мага сатып берген экен. Ошонун негизинде мага ири өлчөмдө 25 000 доллардык материалдык зыянга чыгым тартып, ошонун негизинде 2017-жылы ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылып, Кара Суу районунда кылмыш иши козголгон. Ички иштер бөлүмүндө 2017-жылы сентябрь айында ошо Кара Суу районунун прокурору Ыдырысул Эдил дегенге ушул иш боюнча кирип макулдашайын деп кирсем, ал менен ушул ишиңди бүтүрүп, акчаңды өндүрүп берем деп 250 000 сом акча талап кылган менденчи. Жабырланчу экенимди карабай. Анан ошол акчаны бере албаган себебинен ушул 2017-жылдан 2022-жылы ушул күнгө чейин мыйзамдуу негиздүү бир жыйынтык чыкпай келе жатат да. Ушул жыл аралыктарында бир топ прокуратурабынан кысым болуп жатат. 6 жолу кылмыш ишти сотко чыгарбай кыскартып жиберишти. Кайра сот аркылуу, прокуратура аркылуу тергөөчүнүн кыскарткан токтомдорун кайра буздуруп, кайра тергөөгө алып барат. Ошол эле картина тегерем келип жатат да. Ар бир тергөөчү 6 айлап, 8 айлап сурап тергөө убактысын чозот дагы. Ушинтип 5 жылга жеткирди да, азыр бүгүнкү күндө эскири мөөнөт өттү деп ошо менен кыскартып жатышат. Мага келтирилген 25 000 доллардан 1 сом да акча өнгөн жок. Ушунун катарында мен ошо тергөөчү кыскартып койду деп область прокуратурага кайрылсам, ал жерде Мамыров Сүйүн Караевич деген зам прокурор сен кайра ушул арыз жазып тажаттың, келе бересиң деп оозгал сөздөр менен сөгүп, ушундай кысымдар кылып жатат да. Кайра областтан кайра Ош шаарга делону ошол жака карайт, ошока жөнөтүп, ар кандай лишь бы сотко кетпейт, ар жака эле жөнөтүп, кыскартып келе жатат да. Эдилдин аркасын жашыртасыз деп айтпадымбы менчи? Ол Эдил деген ошо Карабулжа районунун тургуну, мен да Карабулжа районунун тургуну, жердешпиз. Мамыров дагы Карабулжа районунун тургуну болот. Экөө тең прокурорлор, мен жабырланчумун. Ошол Эдил 250 000 акча сурагандын аркасын жашыруу максатында ушундай болду деп мен эстеп, ушундай Эдил аркасын жашырып атабыз десем, анан кийин озгал буга чейин бул бир эле момент эле жазылып калган. Ол жерде жарым сааттан ашык турган, ошол убакта аябай катуу жаман сөздөр айтып, бул да кандай болсо да жабырланчу болуп мыйзам издеп барсаң, кайра ошолордун үстүнөн ушундай кысым көрүп атсаң, бул оор тиет экен да. Тем более мен бул машина сатып алганда банктан кредит алып 3 миллион 25%тен кредит алган элем, ону айына 96 000 кредит төлөп аябай кыйналып кеттик. Машинаны алдыргандан кийин эч кандай иши жок калды дагы, төлөш өтө оор экен. Айына 96 000 кредиттенчи баардык квитанцияларым бар төлөгөн. Ушундай эгерде прокуратура ушундай жарандар ушундай корс мамиле кылса, аларга боло береби? Ушу президентибиз жакында эле чыгып айтты, ушундай президент прокурорлорго, тергөөчүлөргө мыйзам иштерине жакшы мамиле кылабыз, жарандарга жакшы мамиле кылгыла, кабыл алгыла дедиле. Билбейм, ушул башка мындан Сүйүн Мамыровдон башка прокурор болгондо мен арыз жазгам бунун үстүнөнчү, булардын үстүнөн. Давно иштен алып коймок да, бирок негедир ушул Сүйүн Мамыров иштен алынган жок. Кайра областтын зам прокурорунан кайра чоңоюп Кара Сууга прокурор, Кара Суу районуна прокурор болуп ал жака чоңоюп кетти да, мындай айтканда. Анан ушундай болбосо бир эле мен эмес, интернеттен көрүп атам канча адамдар Кара Суудан чыгып атышат, ушундай прокуратуранын ушундай мамилелери өтө аябай жаман, андай мындай депчи. Бирок ошого эч кандай реакция болбогондугуна таң каласың. Эми акыркы тергөөчүлөр, азыркы учурда тергөөчү мында кечээ 31-инде кыскартып, кайра эле өздөрү 15-инде кайра делону ачып эле кайра ушинтип тергөөнүн мөөнөтүн алмашты. Уже 7 тергөөчү алмашты. Bir иштин айынан 7 тергөөчү алмашат. Мен жабырланчу укугумду коргобой, наоборот, жанагы алдап кеткен адамдарды адвокаты болбошту буларчы. Сот тарабынан мыйзамдуу чечимдер мен арыз жазганымда ушундай көрсөтүп жазсам, туура деп кабыл алат. Мен эми азыр ушул күнгө чейин 6 жолу кыскартып атпаймынбы? Ошонун соттарынан бар буздуруп барам. Тергөөчүлөр, прокурор ушуну бузуп койду, кыскартып кой, сотко чыкпай калды деп барам. Кайра бул жерде
тергөө мүчүчтөрүн жою үчүн деп кайра эле тергөөгө жөнөтүп берет соттор. Сот тарабынан мыйзам чечим чыгып атат. Бирок ушу тергөөчү менен эле прокурордун көз карашы мен үчүн башкача болуп атат да. Мындай айтканда 5 жылдан бери мен да арыз жазып атам. Алар өчөшкөндөй мамиле кылып атат. Мен дагы кайра эле сотко келем. Яков Преске ушу мен 3-чү жолу келишим. Айла жок, сиздерден башка бирөөгө айтышка болбой калды, коомчулукка чыгыш керек болуп калды. Ошонун айынан эме болуп атат да. Ошого бир коомчулукка чыгып бер деп сиздерге келдим. Сиз ошондо шаардык сотту арызчыңызды билип атасызбы, алар карабай атат иштелерди. Талабыңыз эмне болуп атат азыр? Мен талабым шаардык сотто эмес, тергөө менен прокуратурага болуп атат. Сотко өтөлүк. Делом сотко өтпөй жатпайбы 5 жылдан бери? Ошо шаардык сотко, облустук сотко өткөрбөй жатат туурабы? Же кандай болуп атат? Азыр тергөө негизи Кара сууда башталып, Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнөн кайра сотко өтүш керек эле. Бирок Кара суудан мыйзам чечим чыкпай, ошо бир топ жолу кыскарткандын себебинен Ошко делону Ошко алдырып Муруда тергелди. Мен өтүнүч бергеним үчүнчү. Муруда дагы 1,5-2 жыл болду. Андан кийин азыр Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө тергелип жатат. Ушул эле делочу. Анан сотко жете элекмин мен. Булар уже срок менен өткөрүп коюшту. Эртең сотко барганда эле сот буну срок өтүп калыптыр деп, может кыскартып коюшу мүмкүн. Бирок билдирди очойгон $25,000 материал ущерб турат да. Ал токтоо менен дагы тастыкталган. Эме болсо сүрөттөрүн берем ошо токтомдордунчу. Бирок баягы бул жерге кичине эле абзац менен жазып коюптур. Ошо срок өтүп кеткенде байланыштуу жарандык тартипте сотко кайрымы укуксузсун деп жазып коюптур. Тергөөчүлөр ушул материал ущерб чыгым турган нерсени көрүп туруп анан кийин өнбөсө, ошо тергөөчүлөргө чара көрүлбөсө, арыз жаздым, эч кандай чара көрүлгөн жок. Булар бирин-бири сот прокурорлор, сот дейин да, тергөөчү прокурорлор бирин-бири колдошуп эле эч кандай бир эмеге чаң жукпайт экен да буларгачы. Биз карапайым эле ушунтип жүрө берет экенбиз, көчөлөп кайсы эшик болсо ошол жерге кирейли деп элечи. Ал КамАЗды кредитке алдыңыз беле, же кандай, канча жыл колдондуңуз эле? Мен КамАЗды банктан кредит алып, мен ал машинаны нак сатып алгам $50,000. 2015-жылы. Анан машинанын документи ошол өзүбүз деле бир күн өткөрүп беребиз деп, алар мага жакын тааныштар болгон да, группалаш досум болгон мындай айткандачы. Анан алардын сөзүнө ишенип калганбыз да, ошо болгон эле ишенип калганбыз. Андай жаман ой жок эле, машина ушунуку деп айткан сөзүнө ишенип эле анан $50,000 берип машина иштетип жүргөнбүз, бирок машина мага өткөн эмес. Өткөрүп берүү боюнча документтеги хозяин ушул Россияда жүрөт, келгенде өткөрүп берем, азыр Кыргызстанда болбойт атат, келгенде өткөрүп берем деген да. Көрсө ошол аркасы өздөрүнүн эмес, тандык эмесин билип туруп анан кийин ошону саткан экен да магачы. Өзүнүн эси келип базы эмне кылып алган? Өзү келип менен 2017-жылы алып кетип калган. Бардын алып кетип калган. Ошо прицептичи, Толук акча бергенсиз да? мен толук акча бергем. $50,000 берген, машинаны $25,000 балаганбыз. Аркасындагы жүк ташыган прицеп бар, onu 25-ке балаганбыз. Эки тең 25-25 $50,000 болгон да. Ошонун машинасы менин атымдан өткөн убагындачы, бирок прицеп өтпөй алган да. Ошо прицепин алып кетип калды. Ошо прицепин алып кетип калды, сокултун милициясы менен келип алып кетип калган, ориентировка менен. Ошондо сиз $25,000 күйүп атасыз. $25,000 күйүп жатам, жанагы кредит төлөш аябай кыйнап койду да семьябызды. Берки досуңуз эмне болду? Ол досум жүрөт бул жерде эле, эч кандай эмеси жок. Мен ушул күнгө чейин ошо мен алдаган жолом Чыңгызтур Алайбекович менен эч кандай бир мындай бир жаман жакшы айтышып, сөгүшүп, доолашып андай кылган жокмун. Мен только ошо тергөөчү прокурорлор менен эле ошо 5 жыл өтүп кетти. Ошо досуңуз Ол бардыгын сүйлөшүп алган деген эмеңиз жок? жок, сүйлөшүп алган эмес. Бул тергөөдө көрсөтмө берген, акчаны алгандыгын тастыктап берген, машинаны саткандыгын айткан, бүт бардыгы эме турат. Бирок негедир ошонун үстүнөн кылмыш иши козголбойт. Эме мыйзамдуу чечим кабыл албайт. Сиз неге деп ойлойсуз? Мен ошол тергөөчү менен алар жакшы сүйлөшөт. Ошол эле. Досуңуз ба. Себеби мен башында айтпадым сөзүнүн башында. Ыдырысыл Эдил деген прокурор, Кара сууда зам прокурор, ушул ишин бүтүрүп берем деп акча сураган менденчи. Анан мынча акча бер деген эмес да. Ол сурап биз эми баягы иш козгоп койдум, анан наракбек чайпай куюп бердим деп ушундай деп атпа, анан болуптур 50,000 берейин деп атам айткан. Айтса, ака деп күлөт. Тигилер дейт, мен алдаганда жоломтуп айтат. Ушул 50,000 5 эсе, 5 колун көтөрүп 5 эсе көп бердим да сен 50,000 айтып жүрөсүң деп күлүп атпайбы? Анан
Атам бүкәм биз 96-да кирип төлөп кичине кыйналып турабыз. 250 бериңге акыбыз жок. Иштеп бүтүранан болуп туруп макулдап сүйлөшөлү деген сөз болгон 2017-жылы. Бул жөнүндө мен арыз да жазганмын Ген прокуратурага, президентке да жаздым. Бирок эч кандай эме жыйынтык чыккан жок да. Себеби мындай же бул ушундай коррупцияга аралашкан прокурорлор бийликке керекпи, казынасын толтурабы деген да эме болот экен да, ой келет экен. Негедир ушундай бир көрүнүктүү бир чечим чыккан жок да ушу 5 жылдын ичиндечи. Мен түшүнбөй атамбы же эме болот да. Сиз 50 миң доллар кредитке акча алдыңыз, камазды алам деп. Ооба. Анан өзүңүздүн атыңызга өткөрө албай калгансыз. Ошондо группалашыңыздын бул жерде кандай катыштыгы болуп калып атат? Группалашым машина сатып атпайбы? Ошол менен ортодо келишим болуп, башка бирөөнүкүн эле сизге сатып берип атат. Машина меники деп группалаш жолоон Чыңгыз Төралиев саткан мага. Ал өзү 1 жыл иштетип жүргөн ал машинаны. Ал 1 жыл иштеткенден кийин мен сатып алып атам анда машинаны. Анан менден кийин да 1 жыл буrak ашыра өткөндөн кийин документте хозяин менмин деп милиция аркылуу келип туруп, Сокулдун милициясы менен келип туруп алып кетип калып атат. Присевин. Алды өзүңүздө калды. Алды өзүмдө калды. Себеби документально алып өткөндө аркасы өтпөй калган. Аркасы өтпөй калган. Колуңуздагы документтер эмнелер? Ошо тергөөнүн жүрүшү, ошо наркы сумкада дагы бар копиясы. Айына канча төлөйсүз кредитиңизди? 96 миңден төлөдүм. Мына кече ушу майда жаптым да срогун. Ал убакта ушу үйлөрүм алдырып берейин деп зорго жаптым кредитти. 2 миң банк кредит алгансыздар. Ооба, 3 миллион кредит алгам да. Канчага чейин төлөшүңүз керек ошону? Кече төлөп бүттүм.